Жакындан бери социалдык тармактарда таластагы кыз ала качуу боюнча видео тарап, бир топ талкуу жаратып жатат. Такталбаган маалыматтарга караганда, тасмадагы кыз 16 жашта экени, аны 35 жаштагы жигит күч менен алып качып келгени жазылган. Акценттин бул жолку чыгарылышында кыз ала качып мажбурлап, никеге турса, мыйзам боюнча кандай жазага тартылышы боюнча сөз кылабыз. Мыйзамдын 175 беренесинде кыз ала качуу адамды никеге туруу максатында уурдоо деп аталат. Жазык кодексине ылайык, кызды күч менен ала качкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар 220 000 сом өлчөмүндөгү айыпка жыгылат жана 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. 178 берене. Жашы жете электер менен никеге тургандар. 178 берене боюнча жоопко тартылат. Тактап айтканда, нике курагы жөнүндө мыйзамдарды бузуу менен ага карата никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган адамдан ата-энелери никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган адам, ошого тете жашы жете элек менен никеге туруу боюнча диний ырым-жырымдарды жасаган жашы жеткен адам 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми ушуга улайлы. Бир жигит бир убакта 2 кызга үйлөнүп жаткан той. Али чын жалгандыгы аныктала элек видео социалдык тармактарда талкуу жаратып жатат. Мыйзамдын 179 беренесинде 2 же андан көп аял алгандарга төмөнкүдөй жаза каралган. 2 же андан көп аял алганда, башкача айтканда, эркектин жалпы чарба жүргүзүү менен 2 же андан көп аялдар менен чогуу жашоосуна 60 000 сомдон 100 000ге же 100 000ден 140 000ге чейин айып пул салынат. Ошондуктан, урматтуу мырзалар, кыз ала качуудан мурда ушул мыйзамдарды бересиңиздерге алып коюңуздар.